телевизордон карателер болуп атса, каратеге баргым келчү. Карате залы издеп жүрүп, бир залды көргөм, ал зал бокс зал экен. Ошол жерде чемпиондорду көрдүм. Аларды көргөн сайын кызыгуум артты. Ошол жерге жазылдым, тренировкаларымды баштадым. Бокста мен башында көп жактарда соревнованияларда утулуп калчумун. Жылда турнирге барабыз, утулуп калам. Ийгиликтерге жетүү үчүн көптөгөн эмгектенүүлөр, көптөгөн машыгуулар керек экен. Кудай бербеген нерсесин кыялдантырбайт дейт. Бизде эле балдар дүйнө чемпиону, олимпиада чемпиону болуп атат. Дайым өзүмө ушул суроолорду берем. Неге биз андай нерсени кыла албайбыз? Бизде эле кылсак болот. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, баарына чыдап, болгон күч аракетимди жумшап, дүйнөлүк ареналарда Кыргызстандын желегин желбиретип, намысын коргоого мен дайым даярмын. Мен ойлойм, бокс менин жашоомдо алдыңкы орунда турат деп. Себеби мен бокска көп убактымды берем. Кайсы жакта жүрбөйүн, кандай жумуш кылсам дагы сөзсүз тренировкаларды кылып, формада турушка дайым аракет кылам. Бокстан мен ойлойм, убактымды жоготтум деп, бирок жоготкон убактыма өкүнбөйм деле, себеби мен өзүм ушундай жашоону каалагам спортто. Өзүм мечтать эткен жашоомду жашап атам деп ойлойм да. Профессионал бокстарды кичине мен көп көргөм, Мухаммед Али, Рой Джонс. Ошолордун деңгээлине жете албасам дагы, өзүмчө кандайдыр бир ийгиликтерге, кандайдыр бир деңгээлдерге жетким келет ошол. Максаттарыма жетиш үчүн тренировкаларды калтырбай, дайым формада жүрүшкө аракет кылам. Кудайдан тиленип, негизи эле өзүм жалгыз тренировка кылганды жакшы көрөм. Күндүзү тренировкага убактым жок болсо, кечиндеси бошогондо тренировка кылам. Канчалык көп тер төксөң, канчалык көп мээнет кылсаң, ошол жемишин берет экен. Акыркы жылдары катуу тренировкаларды кылып, катуу мээнет кылып атам. Кудайга шүгүр, ийгиликтер болуп атат. Кичинекейинде туугандарым сураса, багжор болом дейт. Тили келбейт эле да, эми жаш эле. Чындыгында биздин убакта кыйыныраак заман болуп, саар кетет элек, кеч келет элек, ушу балдар чоңойгонун билбей калдык да ушундай. Мен базардан келгичекти тамактарды жасап, идиштерди жууп, кадимкидей кыздай кызмат кылышып чоңойду да акасы экөөчү. Каратеге баргым келчү. Телевизордон карателер болуп атса, каратеге катышкым келип, карате издеген болчумун. Карате залы издеп жүрүп, бир залды көргөм, ал зал бокс зал экен. Ичин көрүп, рингти көрүп, ошол жерде чемпиондорду көрдүм, медалдарды алып келгендерди көрдүм.
Аларды көргөн сайын кызыгуум артты. Кызыгуум артып, мен дагы ошол медальдарга жетким келип, ошол жерге жазылдым. Эки миң он Москвага бардым, күйөөмү, баламы чакырып анан ошол жакта иштеп жүрдүк. Мен бир магазин уборка кылат элем, 6.000 акча төлөйт эле. О жерде 3,5 миң, 4,5 миң экен спорт немесичи. Анан ошол магазинди мен жуам апа деп эле өзү магазинди жууп эле, ошонун акчасын өзү алып, өзү немеге катышып жүрдү да ошол жактачы. О жерде иштеген Таня, Гуля дегендер бар эле, таң калышат эле. Твой сын автомат дейт эле да. Шык-шык кетип эле бир паста бар жокту жыйнап коюп кетип калат. Эки миң 14 жылга чейин Россияда анча-мынча залдарга барып жүрчүбүз. Түнү учуп келгенмин, учуп келип эртең менен келип залга жазылдым. Бул жакта Захар деген агай тренировка кылдырып аттыр, Захар Көчкөнбаев деген агай. 4 январда сумкалары менен аэропорттон түшө эле прямой эле келген экен. Эштен тосуп алган буну. Чемпионат мирага барышым керек. Мен целим ушундай агай. Мага ушу колдоо көрсөтүп жардам берсеңиз эле мен айтканыңызды кылып берем деп. Ушунчалык бокска кызыгуусу жакты мага. Боксту биринчи ордунга коет экен да бул бала. 2014 жылы Кыргызстанга келип, чоңдор арасында мелдештерге чыгып баштадым. Утулуп калат болчумун башында. Чемпионат Кыргызстанда утулуп калганмын. Шопоковго барып утулдум. Жылда турнирге барабыз, утулуп калам. Утулган сайын артыбыздан каталарыбыздан иштеп, чет өлкөлөргө чыга баштадык Кыргызстандын атынан. Победу одержал боксер из синего угла ринга Жаркенбек Туратов, Кыргызстан. Выездной эле деп ойлойм баланы. Выездге чыкканда бала билет. Рингте аябай өзүн жакшы алып жүрөт. Урушуп атканда муш жеп калса кыжылатып болот экенсиң да. Мындай кыл, андай кыл деп бакырып бересиң, укпайт баары. Сөзсүз энеде неме болот экен да, мындай тромба алып калабы деп мындай сөзсүз немелер болот экен да, кыжалатчылыктар. Ушу эсен аман барып келсе экен, тынч аман келсе экен деп ушундай кабатырда болот экенсиң. Биз колдоо кылып же бир көтөрмөлөгөнүбүз жок. Өз күчү менен эле ушу жардам берип неме кылбадык да, өзүнүн күчү менен эле ушул даражага жетти. Негизи эле спортко кадам таштаганда көп нерселерди жоготосуң, пайдасы дагы болот, зыяны дагы болот. Бизде аябай жакшы балдарыбыз бар. Действительно жакшы балдар бар. Сбордо көрүп алып, суктанасың балдарды көрүп алып. Неужели ушу биз дальше чыга албайбыз деп.
Просто ошо финансыга келгенде гана такап коюп атышат да. Мына коңшу эле мамлекеттерде, Өзбекстанда, Казакстанда олимпиада чемпиондор, дүйнө чемпиондор өтө көп. Бизде Кыргызстанда тарыхта дүйнө чемпиону жок, олимпиада чемпиону жок. Биз эмнеге чыга албайбыз? Алар деле бизде эле адам ушул суроо аябай мени кыйнайт. Ошон үчүн ушул суроого чекит койгум келет. Кудайга ишенсең, намазың калтырбасаң, жакшылап даярдансаң, сөзсүз түрдө ийгиликтер келет деп ойлойм менче. Кудай бербеген нерсесин кыялдантырбайт дейт, ошого берерине ишенем. Кудай буйруса ошол максаттарыма жетиш үчүн мен болгон күч аракетимди жумшап атам азыр. Келечекте мына Азия биринчилиги, дүйнө биринчилиги турат. Азиатский игры бар. Жакшы даярданып ошол оюндарда жакшы ийгиликтерди жаратам деп өзүмө ишенем. Дүйнөлүк ареналарда Кыргызстандын желегин желбиретип, намысын коргоого мен дайым даярмын.